Салам достор, Кыргыз Дамдар каналына кош келипсиздер. Достор, биз бүгүн сиздер менен аябай даамдуу камырдан тамак жасайбыз. Бул тамактын аты жаппасай деп аталат. Эгерде сиздерге кызык болсо, анда видеонун аягына чейин мени менен чогулуңуздар. Биз биринчи камырын жасап алабыз. Камырына туз, суу, жумуртка жана un керек болот. Бардыгын жакшылап аралаштырып, катуураак болгон камыр журуп алдым. Камырды журуп, тыныктырып коюп коебуз. Камыр тынытканга чейин биз бардык азыктарды турап кооруп, суун куюп коебуз. Мынакей бул жерде мен этти, картошканы, пиязды, болгар пересин бардыгын жакшылап майда кылып турап алдым, 4 бурчтук кылып. Мына эми майды кызытып, ага этти салып кооруп баштадым. Этти биз жакшылап кызартып кооруп алышыбыз керек. Этти кызарып куурулса, тамак аябай даамдуу болот. Жана калган азыктарды да бардыгын кооруп алабыз. Татымына жараша туз салып, томат пастасын жана мен бул жерде паприка да коштум. Бардык азыктарды кызартып кооруп алабыз. Бардык азыктарды кызарта кооруп алабыз. Кооругандан кийин суу куябыз. Сууну куюп, кайнап чыккандан кийин отту ортолотуп коюп коебуз. Мына эми биздин камыр дагы тыныгып турду. Тыныккан камыр аябай сонун жайылат. Мынакей камырды жайып алдык. Эми тамактын тузун көрүп, ага өзүңүздөр каалаган көк чөптөрдү салсаңыздар болот. Эми биз камырды өсүмдүк майы менен майлап алабыз. Майлап алып, секелектин жардамы менен камырды жыйнап алдык. Эми видеодон көрүп тургандай кылып кыркып аласыздар. Камырды орточо бөлүкчөлөргө бөлүп алдым. Мына биздин суубуз да кайнап атат. Тузун көрдүм. Камырларды бирден ушундай кылып салып чыгабыз. Бул камыр майлангандыктан жабышып калат деп коркпоңуздар. Жабышпайт камыр. Мына камырларды үстүм таштап бардыгын салып алдым. Эми отту ортолотуп, крышкасын жаап, 30 мүнөткө демдеп коебуз. Мына достор, 30 мүнөт дагы өттү. Мына камырлар аябай сонун болуп пышты, бири-бирине жабышкан жок. Эми биз идиштерге салып баштайбыз. Мынакей кыздар, биз ушинтип камырларды салып алдык. Эми ортосуна соусун салып чыгабыз. Аябай жыттары буруксуп, аябай даамдуу болду.
Мынакей достор, эгерде рецептим жаккан болсо, анда сиздерден лайк жана комментарийлерди күтүп калам. Сиздердин колдооңуздар мен үчүн аябай маанилүү. Мына эми биз тарелкаларга салып, камырдын ортосуна соусту салып, ороп жей беребиз. Достор, видеонун аягына чейин көрүп, мени менен чогулгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Эмки видеолорго чейин аманчылыкта, тынччылыкта болуңуздар. Жакшы калыңыздар.